Генералдар клубунун мүчөлөрү Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлери менен жолугушту. Бүгүн 21 февралда Ички иштер министрлигинин Генералдар клубунун мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын негизинде, ошондой эле Ички иштер министри милициянын генерал лейтенанты Улан Ниязбековдун демилгеси менен министрликтин 2023 жылдын 13 февралындагы Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин руханий адеп ахлактык сапатын көтөрүү жөнүндө номер 97Т сандуу тескемесинин атайын графигине ылайык Жалал Абад облусуна келишип милиция кызматкерлери менен жолугушту. Жолугушууга ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, ИИМдин генералдар клубунун төрагасы, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев, ИИМдин генералдар клубунун мүчөлөрү, милициянын отставкадагы генерал-майорлору Рашид Тагаев, Абдукапар Мавлянов, Шерхозыжан Мирзакаремов, Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын начальниги, милициянын полковниги Жеңишбек Абетов, шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, өздүк курам жана ардагерлер кеңештеринин төрагалары катышты. Ар бир жарымыбыздын арыз муңу өз убагында көңүл бурулуп, тез аранын ичинде ыкчам чечимдер кабыл алынышы керек. Элдин мүдөөсү толук аткарылышы керек. Биз жанагы айтып келе жаткан милиция эл үчүн кызмат кылган милиция орнотушубуз керек. Генералдар клубунун мүчөлөрү Абдукапар Мавлянов, Рашид Тагаев, Шерхозыжан Мирзакаремовдор Кыргыз милициясынын кадыр баркын жогору көтөрүү жана элдин милицияга болгон ишенимин жогорулатууда ар бир кызматкерди талыкпастан эмгектенүүгө чакырышты. Мамлекетибиздин үчүндө турган улуу илимпоздорубуз бар. Жаңылыктар жараткан илимпоздору бар, представители науки, техники и так далее. Шулардын өкүлдөрү менен жок дегенде бир жылда бир жолу эки жолу учурашып койбойт. Учураштырыш керек. Алар айтып берет дүйнөдө кандай эмне болуп атканын. Театрдын өкүлдөрү менен, искусствонун өкүлдөрү, маданият өкүлдөрү менен учураштырыш керек. Анан маданиятты сөздү укканда ар бир сотрудник алда маданиятты болот. Ынтымак болсун, биримдик болсун, эл бөлүнбөсүн, жер титиребесин дешибиз керек. Тилек кылышыбыз керек деп менен чыгып келатканда баратканда үйгө. Жолугушууда Жалал Абад облустук ардагерлери тарабынан ИИМдин жетекчилигинин аларга ден соолугун чыңдоодо жана сыйлоо учурларында көңүл бурулушун сунушташып, жалпы милиция кызматкерлерине ден соолук жана ийгиликтерди каалашты. Жыйындан соң генералдар клубунун төрагасы баштаган топ Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин эстелигине келишип, гүл чамбар коюшуп, Куран окулуп, эскерүү зыйнатын өткөрүштү.